Сөз болып жатқан адвокаттың өлімі мына ушул жерде Ош шаарындагы Петрова көчөсүндө катталган. Көөлөрдүн айтымында мына ушул бетондун үстүндө отургандыгын, сууга түшүп кеткендигин дагы көрүшкөн. Бир жумадан кийин ушул Увам каналынан маркумдун жансыз денеси табылган. Шектүү катары кармалган жаран болсо 6 айдан бери убактылуу кармоочу жайда жатат. Бирок анын жакындары бул окуя адам өлтүрүү фактысы эмес, жөн гана кокустук болгон деп айтып чыгышууда. Саламатсыздарбы? Мен атым Ражапова Назира Алымжановна. Менин күйөөм Осмонов Рахматилла Азимбаевич 7 айдан бери СИЗОдо жатат. Бул менин күйөөмдү башынан окуянын эмне болгонун мындай өзүңүз ошол окуяда мындай негизги күбө катары сиз болуп атпайсызбы? Анан ошол эмне болду? Биздин 2020-жылдын 12-июнь күнү эртең менен саат 3-тө биздин үйгө уруу кирген. Баарыбыз уктап атканбыз, анан мен байкап калдым. Турсам уруу жүрүптүр. Анан мен уруу жүрөт деп кыйкырсам, уруу аркасынан карап, айнектен секирип түшүп кетти. Мен уруунун бетин көрбөдүм, аркасын көрдүм, ак көйнөк, ак кепканы көрдүм. Анан күйөөмдү мен кыйкырганда туруп элем, эмне болду деди. Анан туруң, уруу жүрөт деп тургуздум. Анан кандай экен дедиле, ак көйнөк, ак кепка экен десем, силер туруп экөөбүз эшикке чыктык. Эшикке чыгып подъездди карап, кайра кирдик. Анан мен балдарым менен силер туруп тургула, мен аз да барып келейин деп эле чыгып кетти. Чыгып келип эле бир 5 мүнөткө жетпей кайра келип калды. Эмне болду, уруу туттуңузбу десем, ак көйнөк, ак кепка көрдүм. Анан экөөбүз мушташа кетип эле, анан ол сууга секирди дедиле. Анан сууга секирсе, значит, сизден качып сууга түшүп кеттир да деп биз жөнүндө жүргөнбүз. Кийин бир неделя өтүп 17-июнь күнү бизди милиция алып кетти. Анан эмне болду, урууну туттуңарбы, бизге көргөзгүлөчү, кандай уруу экен десек, ал уруу эмес экен, ал адвокат экен, сууга түшүп өлүп калыптыр деди. Анан кандайча сууга түшүп өлүп калат? Биз ойлодук да, ал сууга түшүп ошондон ары чыгып кетет, бизден күйөөмөн качып эле десем, өлүп калыптыр деди. Анан адвокат экен деди. Анан ал уруу эмес экен деп айтышты бизге. Бирок ошол уруу кийими ошо уруунун өзү окшош эле да. Анан милициялар келди үйгө келип отпечатка алды, мен колуман алды, күйөөм колунан алды, айнектин чекелеринен алды, арыз жаздырды. Биз Акбурага барып дагы бир кагаз документтер толтуруп, анан ошо бир неделядан кийин бизди алып кетти. Анан ошо 17-июнда күйөөмү СИЗОдо ИВС'те кармап калып, ошондон бери биз чындыкка эмне кыла албай жүрөбүз. Ошону эми неме болду, экспертизасы болду, тергөөсү болду, эми полный немелер расследование бүткөндөн кийин күйөөм алып киргенде хулиганство деп статья коюшкан. Эми хулиганствону убийствого айландырып атышат. Убийство койгону бул жерде далил жок, факт жок. Ошон үчүн биз наразычылык акциясына чыктык. Бул жерде өлгөн адвокат ошо күнү саат 3кө чейин, эртеменге чейин угушубуз боюнча эртеменге чейин ичкен экен, бутунда тура албаган, мас болгон экен. Ошон үчүн мас болгон үчүн суудан чыга албай калды деп ойлодук биз дагы. Эми ошо өлгөн адвокаттын бир тууган агасы Кара Суу районунда сот болуп иштеген Кенжебаев Нурлан бул хулиганство эмес, убийство коесун деп ар кимге приказ берип жүрөт. Прокуратурага, мурунун тергөөчүсү Исмаматов Замирге күч колдонуп, сен коесун деп ошентип жүрөт. Койгонго бул жерде далил жок. Биз сурасак, прокуратура, мурудагы Замир үстүдөн ушундай приказ келген деп, бардыгы приказды аткарып жүрүшөт. Ушундай приказ келген, статья убийство коесун деп жүрүшөт. Бул биринчи жолу кайрылышыңарбы же Ооба, жок, биз биринчи жолу кайрылышыбыз бул. Азыр бул жакта прокуратуранын кызматкери айтты да, статья ошол хулиганство боюнча тура, эч кандай өзгөргөн жок деп. Сиздер бул маалыматты кимден алдыңыздар? Тергөөчүгө барып, кагаз тергөөчү даяр кылып, мен күйөөмү СИЗОдон алып келип, кол коесун деп, адвокаттар келбесе адвокаттарды чакырып, келип кетиң деп, алдап-салдап чакырып, кол койдуруп, заставлять этет. Бирок мен күйөөм койбойт атат. Коесун деп даяр документ кылып койгон тергөөчү. Тергөөчү менен бирөө сүйлөшкөн экен, биз угуп калдык. Тергөөчү үстүдөн ушундай приказ келип атат, ушундай болуп калды да эми деп ошентип сөз сүйлөптүр. Тергөөчүгө ушундай болгудай бул оюнбу? Тергөөчүгө бирөөнүн тагдыры чечилип атат бу жерде. Адамдын тагдыры чечилип атат. Биз бул жерде чечилбесе, биз Бишкекке чейин барабыз. Ген прокурор Курманкул Зулушевка чейин барабыз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Ражапова Назира. Кайсы жерден болосуздар? Ош шаарынан болобуз. Озгур айылы. Эми талабыңыздар барбы, кайрылуу же болбосочу? Кайрылат. Кайрылуу. Эжеси. Ким болот сиз? Мен эжеси, абижеси болом. Бир тууган. Алыкулдун абижеси болом. Рахматиллан. Рахматиллан эжеси болом. Аха. Менин кайрылуумдун себеби мен ушу тууганым үчүн келдим. Толукка чындыкты чечип берсин. Кол менен кармай туруп, куру дооматка жыгып,
7 айдан бeri отырат экен. Мен ооруп такыр билбептирмин. Ушундай даражага жетти деп ойлоп атпын менчи. Бизге толук агил сынбайт деген гана немени колдоном, бизге туура чечимди кабыл алып берсе болду. Бесиран балдар кете берип, анан аякта өлтүргөндөр бөлөк. Өзө жал жетип өлсө деле бирөөгө доомат койгонго кандай кимдин немеси бар? Ошол жагын ойлоп келдим мен, мага деле немеси жок эле ушул тууганым үчүн. Ушул келип биз кайрылып ушуларга чындыкты эле чечип бердим. Болду. Кыргызстанга дегенден ошол боюнча убийство болуп, ал мени өлтүрбөгөндөн, аны түрбөгөндөн кийин кандай анын ким көрүп коюшкан немелери бар деп кайрылам да, чындыкты чечип бердим. Аты жөнүңүз айтып Осмонова Батма. Батма Осмонова. Саламатсыздарбы, урматтуу жогору жактагы бийлик жана калайык калк. Бул жерде мыйзамсыз күч колдонуп, күнөөсүз адамды мындай статья койгонго биз жол бербейбиз. Адамдын укугу тепселбесин деп атат. Тепселбеши керек бул жерде. Бул жерде адамдын тагдыры чечилип атат. Артында 3 баласы турат. Ошо балдардын да тагдырын ойлосун. Эч кандай күч колдонуу болбош керек бул жерде. Кызматтан кыянаттык пайдаланбасын деп приказ келдиби, буну аткарыш керек бардык бийлик органдары. Мен бир тууган карындашы болом, Осмонова Махабат. Бийликтен суранам, ушул жакты колго алып, териштирип, чындыкка дал келтирип берсин. Биз ошону суранабыз өкмөттөн. Агаңыз эмне иш кылчу эле? Агам ОШ рейсте отделдин начальниги болуп эмгектенет. Бул жерде анын эч кандай тиешеси жок. Экөө бири-бирин тааныбаган. Мына 6 ай тергөөдө бир далил, бир совпадение эч нерсе чыккан жок. Бул анык тергөө өзү билип, далилдеп, тактап туруп, жогору жакта Нурлан Кенжебаевдин айтуусу менен ушул статьяга өткөрүп жатышат. Биз буга жол бербейбиз. Бийликтен бардык жактан суранабыз. Колго алып, чындыкты чыгарып берсин бизге. Адвокат жалган. Ак ниет деген ошо Иговостокто биздин маркет бар. Ошолго келишкен видеодо бар. Кирип кетип атышып, экөөнүн мушташып атканын көрүп, бул экөө жардамга жүгүрүп барышкан. Мен агам жардамга деп кыйкырган. Барганда наркы адвокат бала өлгөн, качып жүргөн. Буларды көрүп, мен акамы шериктери деп ойлогон. Эки баланы тең тааныбайт. Эки бала жардамга барган просто. Барып анан кийин качканда аркасынан кармашып койду, ким дегенде акам айткан, уру деген, кармашып койгула балдар дегенде бирөө машинасына отуруп жанында чогуу барат, бирөө пешком колойт аркасынан. Барып эле суунун боюна бекинип отуруп алат. Пешком барган бала көрүп калган аны. Көрүп калып кармайм деп сеткадан ашып 2-3 кадам таштаганда сууга таштаган. Көзү менен көргөн, бирок ошо күбөлөр дагы бул жерде Динара деген эже бар, адвокат. Ошонун иниси экен, колунда иштейт экен адвокатурада. Ал биз тергөөгө келги чейин көргөнбүз. Кошо кирип бул балдарды үйрөтүп адвокатура мындай дейсиңер деп. Ошолорду дагы бурмалап атышат. Көргөн бала мен көрбөгөнбүз, аркасынан өтүп таппай калып эле келе бергенбиз деп атат. Агам айтып атат, көргөн, менен мурун ол бала барган, сууга түшкөнүн дагы көргөн дейт. Ошолор деле чындыкты айтып койсо болот эле. Кече тергөөгө чыкканда сиз неге бизди тартып атасыз деп отурат улар. Эч кимди тарткан жок. Болгондой айтып бергиле деди. Просто алар коркуп бизди дагы камап коет деп айтпай аттыр ошо жерде. Ошо чындыкты сурап, ошо алган, кылган ишине жараша статьясын койсун. Ошого ылайык жазасын алсын. Убийствого эч кандай далил жок. Бүт бар айтып атат. Даже мына УДда иштегендер дагы айтат. Убийствого өткөзүш үчүн бири-бирин тааныш керек, же наркы балдар менен сүйлөшүш керек, же ошого чейин давит этиш керек, апарып күндүгө коркутуп. Бул жерде эч кандай далил жок да, тааныш эмес экөө. Тергөөнү дагы ошо Кенжебаев Нурлан агасы ушу УДга ишенбестик көргөзүп, тааныштары бар экен, ушу муруга алып, муруда тергөттү. Тааныштары бар экен ошол жерде. Калаганын кылтат. Экспертизаны баштан чыгарып берди. Баштан алган жаракаты бар экен, сууда алганбы, сууга чейин алганбы, аны аныктай алган эмес. Экспертиза кайра башынан берип, ошону сууга чейин алган деп чыгартып, ошонун негизинде убийствого өткөзүп атышат азыр. Ошону суранарлар элем ушу Ген прокуратурадан. Сиз жактан дагы буйрук болуп атыптыр, биз угуп атабыз. Кандай тууганчылыгыңыз барбы, группалашы деп угуп атабыз. Ошону акыйкат чечип бергиңиздер. Кылган кылмышына жараша жазасын алсын. Бул жерде эч кандай убийство жок. Бизде дагы адвокаттар бар, кандай иш болгон, не болгонун билип турабыз. Билбейт экен, биз просто кылганыбыз жөнөкөй
жөнөкөй адамыбыз bunday ишти түшүнбөйбүз. Бүт туган агасы ошо сотто иштейт экен, бүт адвокат болуп иштеген экен, бул иштерди жакшы билет экен, өзү каалагандай кылып өткөзүп кылып атат ушу иштерди. Арак ичкен деп, аны биз тактаганбыз, камерада бар экен, ошол жерде дагы бир прокурор бар экен. Ошол экөө баткенде бир ишти бүтүрүп келип, жолдо келатып ичип, анан кейін ол прокурор біз жақта жашайт экен, ошонун үйүнө барып ичишкен. Камерада бар, үйүнөн чыгып коштошкондорунан бери бар Масабалда. Баягы айнектерден үйүнөн алганчы? Пальчиктерин, айнектерин. Отпечатктарды чыгарбады. Себеби суда бир жума жаткандан кийин адам колдору шарып баягындай болуп кетет экен. Чыкпады аны, аныктай алышпады да. Суда көп туруп калган деди бир жума. Жаңы жылга келет, суга чейин каралып аныгына чыга элек да. Себеби дегенде сот ушунчалык эле чозо берет. Бүт экспертиза бүткөн, баардык күбөлөр бар, баардык кылмыш иштер, баардык данный бар. Шуну карап эле мына катышкан анык ак чечпесе эле болду бизге. А буларды азыр бурмалап чыккан экспертизаны кайра дагы бузуп, башка мынандай болгон, андай болгонго өтүп кетип атат. Ошон үчүн биз акыйкатсыз мына заманыбыз мындай учурда жогорку соттор биз коррупция мынандай деп катуу киришип атат, сотторго дагы ушундай карагыла деп. Убакты чечип, чындыкты чечпесе эле болду, бизге башка арыздорубуз жок. Мен Абдалим Жапар. Кийин тарапка азыр нааразы болуп атасыздар, ошону да айта кетсеңиз. Биз азыр эми ошо сот жакада прокурор мына сот жакада эми сот карап берсе болот эми. Прокурор сот карайт да. Тергөө ишине нааразы болуп атасыздар, э? Вот ошону коюп эле бизге ачыкка чыгарып берсе болду. Мындай чозуштун неге бар? Эмдиги чозо? Ким кийин ичет ошол чындык чыкпай неме болуп калышына? Ну эми бир неме прокурор немеси кара сууда немеси бар экен. Агасы, маркумдун агасы бар экен. Ошол киришип. Ошон үчүн бузулуп атат, кайра бузулуп. Бизге ошо акылы чечип берсе болду. Бизге ошо мына статьяны өзү мойнунан да алган, эми мындай кылган. Эч кандай мындай криминал же күч чабырып же өлтүрүү болгон эмес да. Алыстан эле болуп атат. Жанынан аңтара коюп, жыгыта коюп, несин жария койсо, ошондо экспертиза карайт го мындай мындай Азыр ошол кылган ишин. агасы прокурор болгон үчүн облус прокуратурага нааразы болуп атасыздарбы же иши облус прокуратурада? Эми азыр сот менен прокуратура карап чечип берсе болот. Улар бурмаланып кетип атат, тааныш болуп кетип атат. Бизге болбойт атат таанышыбыз. Мындай пострадавший болуп атат. Рахмат. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Абдалим Жапар, Рахматулла Осмоновдун бир тууган тагасы. Рахмат. Менин аты жөнүм Касымбек Жаныбек, Ош шаардык электр энергия сатуу мекемесинде иштейм. Ошо Осмонов Рахматулла менен чогуу иштейбиз. Бул Осмонов Рахматулла ошо 26-дан бери бизде иштейт. Ишинде эч кандай бир кемчилик кетирип, ишинде эч кандай бир катасыз кетирген эмес. Бул бизде начальник участка деп коет, ошо начальник участка болуп иштеген. Жөнөкөй контролерден баштап начальник участкага көтөрүлгөн бала. Бул баланы биз 5 колдой билебиз. Бул бала андай иштерге барбай турган бала. Примерный семьянин өзү. Семьясында ошо примерный семьянда үй бүлөлүү 3 баласы бар. Иши аябай жакшы. Иштеринде эч кандай кемчилик жок. Бул баланын мындай ишке барат деп эч ким ойлогон эмес. Барбайт дагы бул бала. Бул баланы биз жакшы билебиз. Бул бала ушул маселени ушул акыйкат жолун чечип берсеңер. Эми өзүнүн күнөөсүн жазасын алып, бирок ошол мыйзам чегинде чечип берсеңер биз суранабыз. Ишканасынын атынан биз келдик. Бул балада ишканасында эч кандай бир нарушение кетирген эмес, кемчилик кетирген эмес. Өтө жакшы иштеген, алдыңкы иштерде алдыңкы катарда жүргөн бала. Ушу керек болсо мамлекеттик грамоталар алган бала. Өтө жакшы иштеген. Ушул мыйзам чегинде чечип берсеңер керек деп келдик. Суранабыз. Аты жөнүңүз айтып коюңуз. Касымбек Жаныбек. Мындай даражага жетишке мүмкүн эмес да болчу. Эми кокустуу экен, эми ушундай болуп калды. Өзү биздин коллегалар арасында өтө жакшы, тартиптүү бала. Негизи эле ушул сотторго, прокурорлорго, прокуратура, сот ушундай тараптарын адилеттүү чечим чыгарышына ишенесиздерби силер? Жок, эми буга чейин ишенбейт элек. Буга чейин вообще эч кандай ишенич жок эле да. Эми мына митингдер болду, төңкөрүштөр болду, мына революция болду. Эми Кудай кааласа иншаллах биз дагы ишенип атабыз, эми жакшылык болот деп. Ишеничибиз өтө чоң. Мына прокурорлорго бүтүнө адилеттүү чечим чыгарып берет деп ойлойбуз эми. Мына келечекте мына Садыр Жапаровду колдоп атабыз. Ошол киши эми оңдойт деп өтө терең ишенебиз да. Аты жөнүңүз? Жүрөгүбүздөн. Полотов Динмухаммед, Энергосбыттан. Ошол элек. Рахмат. Азыркы учурда аталган сотко чейинки өндүрүш иш Кыргыз Республика ички министринин өзгөчө маанилүү иштери боюнча
тергөө бөлүмү тарабынан тергелип атат. Тергөөчү Ырыс Маматов Замир тарабынан. Аталган сотко чейинки өндүрүш иш Ош шаардык прокуратурасынан бизге келип түшкөн ишенбөөчүлүктүн көрсөткөнүнө байланыштуу. Бирок азыркы учурда аталган сотко чейинки өндүрүш иш боюнча прокуратура тарабынан көзөмөлгө алынган бир топ биринчи жолу жазуу түрүндө көрсөтмө берилип, азыр тергөө амалдары жүрүп негизи булар айтып атат да 6 айдан бери ушул тергөө амалдары жүрүп атат. Бул өтө эле мындай большой срок деп. Шул эле кандайдыр бир мындай иш-аракеттер болуп атабы? Эмне узап кетти? Бул кылмыштын узап кеткенине байланыштуу, азыркы учурда пандемия байланыштуу аталган шектүү СИЗО 25-те болгону байланыштуу СИЗО чыгарбай койгон. Мына пандемияга байланыштуу деп. Азыркы учурда биз аталган шектүүнү этап кылып, именно кылмышты тезирээк бүтүрүү максатын, потому что уже арыздатуулар түшө баштады, что көп жыл эми көп убакыттан бери тергелип атат деп. Буюрса жакын арада тергөө жыйынтыктоо точка коюлат. Анан башында хулиганство боюнча да айып коюлган, анан бул азыр убийствого өткөзүп атат да, ушул боюнча көбүрөөк нараачылыктар болуп атат. Чындап эле качан деңгээлде кандай мыйзамдуу практикада колдонулат? Анысы ал тууралуу, например, непосредственно тергөөчү, он как процессуальный лицо өзү карап именно кылмыш боюнча далилди жетишкен болсо, кандайдыр бир далилдер болсо, ошол боюнча айып угузулат да. Азыркы учурда кылмыш иш хулиганство боюнча катталган. Пока хулиганство бойдон эле турат. Бул жерде жана тааныш билиш туугандары бар деп атат да, сиздерге агасы аралашып атат деген сыяктуу. Анан жогору жактан сиздерге бир тапшырма болуп атабы же кандай? Жок, андай ал буруктоомат, эч кандай тааныш билиш эч ким эшикке чыккан жок. Мыйзам чегинде тергөө амалдары жүрүп атат. Анын убагында тергелбей аткан ушул пандемияга байланыштуу же башка Пандемияга себептери дагы байланыштуу. бар? Жок, пандемияга байланыштуу айтып атпайм сиздерге. Жамыкы 25-тен именно шектүүнү чыгарбай коюшкан. Биз бир нече жолу өтүнүш менен кайрылып, именно тергөө амалдарын жүргүзөлү десек, пандемияга байланыштуу шектүүнү чыгарбай койгон. Ошого байланыштуу тергөө кичине создуруп кетти. Мен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын оор өзгөчө оор кылмыштарды тергөө бөлүмүнүн башчысымын, милициянын подполковниги Паизов Арстанбек Ермаматович. Каза болгон боюнча айта турган болсок, бул биринчи жолу бизге 15 июлда арыз менен кайрылган. Каза болгон атул бизге регистрация болгондо дайынсыз жоолуу деп РППга катталган. Кылмыштарды КЖБР деп коебуз, кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине дайынсыз жоолуу фактысы менен катталган. Дайынсыз жоолуу фактысы менен катталгандан кийин бизге 15 июль күнү Ош шаардык Убан дарыясынан белгисиз атуулдун жансыз денеси табылды деген, ал денеге барганда ошо биз издеп жаткан дайынсыз жоолуу фактысы менен катталган атул болуп чыккан. Андан кийин тергөө аракеттеринин жүрүшүндө каза болгонго чейин шектүү менен өз ара келишпестиктен көчөдө урушкан фактысы катталып, аныкталып, такталып, ал урушкан фактысы боюнча далилденип, тийиштүү далил буюмдар алынып, шектүүгө Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 266 статьясынын 2-бирнесинин 3-пунктунун негизинде айыбын угузганбыз, эң баштык фактысы менен. Андан кийин тергөө тийиштүү экспертизалар дайындалып, бул сотко чейинки өндүрүш түштүк аймактык тергөө бөлүмүнө бизге тергөө үчүн ал жака жиберилген. Ошол эле учурда баягы азыркы неме аратып аткан тарап айтып атпайбы? Уурулук боюнча арыз жазганбыз деп, аларды деле убагында арыз жазылган. Ал уурулук фактысы боюнча ошол мезгилде жазылган. Ал боюнча тергөө аракеттери жүрүп жатат. Бирок шектүү же болбосо каза болгон атул ошол тигин үйүнө кирген деген факты далилденбек. Ким киргендиги пока белгисиз. Экспертизалардын жыйынтыгы боюнча да бир айтып. Экспертизаларды действительно ошол убакта дайындаганбыз, жыйынтыгы чыкчаң деле биз ошо МРУга сотко чейинки өндүрүш алып кеткендигине байланыштуу жыйынтыгы тиги жактан алсаңыздар болот.